Саламатсызбы? Саламатчылык. Кел. Сүйлөй отур. Атым Алыкул. Фамилиям Осмонов. Анан бала күндөн ыр жазып жүрдүм элем. Өзүм бул Токмокто балдар үйүндө чоңойгом. Бу жардам бере турган жекче атарың барбы? Бу Каракодо жекче ат эжелерим бар экен. Анан жакында барып келсем деп ойлогом. Анан сизге могу ырларымды көрсөтөйүн деп келгем. Алгач өзүң ишен. Турмуштун көзүн билбесең, максатыңа жете албайсың. Туура. Поэзия, сүрөт, музыка. Бул үч өзөк маданият токойундагы көрк берип турган чынар теректер. Бул үчөөнү бирдей тааныган акындардын акыны боло алат. Мен ырларыңды жакшылап бир карап чыгайын, анан жакшы болсо чакырам. Отура турсаң. Атың? Алыкул. Алыкул. Талантың бар экен. Баракелде. Талант тапташ керек. Таптап өстүрүш керек. Багыш керек. Сен мага бир айдан кийин келип кеткин. Макулбу? Алыга барсам, ырлагыңды карап көрөйүн дейт. Анан Фрунзеде калам, жайылга кетем го. Жаза бер ырларыңды. Же Кызыл Кыргызстанга баралыбы? Жакшы болмок. Мен иштеп атпаймынбы? Өзүңдүн ишиң кандай? Жакшы. Жакшы эле. Жакшыбы? Жакшы. Ал материалдар бир жумадан кийин басмаканадан чыгат. Ооба. Эчтеке эмес. Бир жумадан кийин мага телефон чалыңыз. Арбаңыз. Саламатчылык. Отур. Айылга кандай барып келдиң? Жакшы агай. Арыктап да калыпсың. Айылда мага караша турган деле туугандар жок экен. Бир аз жүдөп кеттим. Мен ырларыңды окуп чыктым. Кемчиликтер өтө көп. Мындай ырлар менен жакшы акын боло албайсың. Алыкул. Мен сага ыр жазууда муундар кандай айкалышаарын үйрөтөйүн. Анан Мукаммед Өгдүров, Өмүркул Жекишев менен кеңешип, Чабул журналына сени орноштурайын. Макулсуңбу? Ооба. Иштеп кете аласыңбы? Иштейм. Шенжиң барбы? Бар.
Анда мен алар менен сүйлөшөйүн. Рахмат, жакшы туруңуз. Жакшы. Халыкиге бардым. Барсам, чабуулга ишке орноштурду. Мен айтпадым эле баары жакшы болот деп. Баса Пет техникумдун алдынан өтүп баратып, Айдайды көрдүм. Баягы кыз чоңоюп бою жетип калыптыр. Жактырып калдым дебейсиңби? Билбейм. Айтор жүрөк кургур, бири башкача болуп атат. Баса, эме жакында майрам болот эмеспи? Жаштардын баары ошол жерде болот. Таанышып аласың жакында. Жолдоштор, жумушта кек сактоо, таш боордук, көрө албастык, сабырсыздык, ушундай оорулар менен кошо улутчулдук оорусу болбош керек. Адабият менен маданияты ар бир үйгө жеткирели. Коммунисттик партиянын милдеттерин аткаралы. Элибизге чын дилден, ак тилден кызмат кылалы. Көркөм адабияттын эң улуу милдети биринчиден бул адамдардын ой пикириндеги терс калдыктарын, саркындыларын тазалап, жаңы доордун жаңы идеясын элге жайылтуу. Ошондой эле советтик адамдар бүгүнкү күнү бири-бирине ак тилден жардам кылуу бул закондуу иш. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, жазуучулар союзу жаңыдан ачылып, бардыгыбыз азыр жалондуу ишке киришип отурган кез. Андыктан совет доорубуздун чындыгын туура көрсөткөн, көркөм жактан жогору чыгармалар керек. Совет адабияты элибиздин көңүлүн көтөрүп, эмгекке, күрөшкө шыктандыруу керек. Арбаңыз Темке. Тбилисиге кандай барып келдиңиз? Жакшы. Жакшы барып келдиңизби? Жакшы. Темке, бу Шото Русавилинин жолборс терисин жамган баатырын ала келгендирсиз. Ала келбей анан. Темке, инилик иретинде суранайын дедим элем. Көптөн бери таба албай жүрдүм эле, которуп күчүмдү сынап көрсөм дегем. Бара келди. Котором десең кош колдоп жардам берем. Бу жаманагыңдан бир жакшы белек болсун сага. Мына. Рахмат Темке. Иниңизге баа жеткис чоң белек болду. Эч нерсе эмес. Ийгилик каалайм. Бара келди.
Ayday. Men seni жақсы көріп қалдым. Мына ол хатты саға берейін дегем. Алыкул, сүйлөчү. Эмнени сүйлөрүмдү да билбейм. Анан кантип ырларга сөз таап жүрөсүң? Билбейм. Алыкул, урук берчи. Жүрүүгө кирели. Мен сага шотадан окуп берем. Кайра батыра чыгабыз. Жүрө. Шотаны которсун дейм. А булар үзүндүлөр эле. Сүйүүнүн көзгөрбөс түрлөрү бар. Сүйүүнүн кулак укпас үндөрү бар. Сүйүүнүн кыш болсо да жайдан жыргал үзүлбөс баш кадамга гүлдөрү бар. Сүйүүнүн арфаларга бербей турган өзүнүн тарта турган күүлөрү бар. Керемет саптар экен. Койчу. Жакшы ырлар кол жетки сулуу жайда.
дагы иштеш керек. Билесиңби? Жолборс терсин кийген баатырды отуруп жатып, бир сыйкыр дүйнөгө кезиктим. Жанга жагымдуу, жүрөккө жылуу тийген саптарды окуп, курчаган табигаттын жытын жыттап, сүйүүнү сездим. Карасаң, ушу суу жок жерде алма өсүп атканын. Чарчадыңбы? Бир аз узун жолду кыскартып ыр окуп берчи. Экс чиркин, биздин күндөр кандай таттуу, бүгүндүн эртеңкиси рахаттуу. Табият жананын музыкасы күн санап, кандай сулуу, кандай шаттуу. Алыкул, сен ушундай ырларды көп жазасыңбы? Жазарын жазам. Бирок башкаларды жазууну каалабайм. Башкаларда жазууну каалоо. Демек жакшы ыр жазуубу? Жок. Өзүмдү таануу. Кантип? Өзүмдү издеп. Кайдан? Айдайдан. Өткөндө газетадан бир ырыңды окуп калдым. Жакшы болуптур. Рахмат. Азамат, ушинтип чыгармалар жарата бер, ырларды жаза бер. Баса, шотаны котаруп атасыңбы? Которуп атам. Бат эле бүтүп коет элем, бир аз шарт келишпей эле. Сен ысык атага барып келбейсиңби? Путевка бар. Директоруна сүйлөшсөң, сага бир бөлмө берет. Ояндай болсо сон болбойт беле? Ой, сага бербеген путевканы кимге беребиз? Өзүң дагы бу жазуучулар союзунун ака албаган секретари болсоң, шотанын котормочусу, кыргыздын чоң акыны. Мен да каяктагы чоң акын. Сиз тим эле апыртып жибересиз да. Котора бер. Бул иш сенин колуңан келет. Мен сага ишенем. Эгерде бул иш колуман келбесе, анда мен чабалакмын. Чоң ойдум, эр жеттим дегендей, эмиштеп зор иш кылбасам, анда алыкулатым кайсы?
Апа. Бөлек кеттің далайын десін. Қызым, Оу. кел мында отырчу. Жанағы саға келген бала қайсы бала эле? Бир акын бала. Маңдайы жарық, иманы ысык көрүнөт. Мага кат жазып жүрөт. Жакшы бала. Буга чейин өзүңдү жакшы эле билип келдиң. Эми чоңойдуң, бойго жеттиң. Кызга 40 үйдөн тыйы деген бар. Кыз денеси билет балам. Атаң Нарымбайга кызымды балаңа берем деп сөз берип кол кармашып коюптур. Апаң менен акылдашып, атаңдын сөзүн жерге таштаба кызым. Эл караган бетибизди жер каратпа. Апа. Эмне апа? Эмне? Эмне үчүн кыздар өз каалаганын теңи боло алышпайт? Токточу. Экинчи мындай сөзүңдү укпайын. Айдай, мен сага арнап жаңыр жаздым. Ашыктык адамды акын да кылып жиберет экен. Тос бетиңди сулуу айга, сен да сулуу болоорсуң. Ушул түндө бизге күлбө, айдай сулуу болоорсуң. Аз күн болду, курбум билет, санаам такыр өзгөрдү. Жеге черте, сундум колду, алуу кайда көктөгө. Жактыбы сага? Билесиң балык. Менин тагдырымды мурда эле ата энем чечип коюптур. Ата энемди кыя албайм. Биз түбөлүк боло албайбыз. Биз жөнөкөй жакшы адамдар менен көп эле жолу кездешебиз. Бирок кечир мени. Ай күлсө, асмандагы топ жылдыздар, алыстан, эң алыстан жымыңдашар. Аңгыча түн сүрүлүп, ай жагылып, ай батып, күн чагылтып, нурун чачар. Жигиттин сароорлуу афтан дилдей кайгысын кимдер билет, кимдер жазар. Сеңселген таң алдында ачкан гүлдөй, бүркөлүп кайра ачылган жарык күндөй, гүл үчүн
Göktön beri jamgır jabay, күн üçün bulutтай dar şamal жүрбөй, tağdırdın buyruğunan boron bolup bulutqa tebelengen jarık ayday. Mahabat bir de uğda, bir de balday, mahabat bir de uçkan jağalmayday. Men üçün bulutlardın arasынан kılt etip girip ketken göktük ayday. Алыкул! Алыкул! Саламатсызбы? Саламатсыз Балыкул. Саламатчылык? Менин атым Рита. Мен сиздин ырларыңызды окугам. Менин курбум. Менин курбумдун аты Зейнеп. Мен азыр келем. Мен сизди тааныйм. А мени кайдан тааныйсыз? Эмне Алыкулду ыр жазып эле жүрө берет дейсизби? Тиги Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун 1-декадасында сиздин жаныңызга батынып бара албадым. Анан тиги агаларыңыз Гери менен Сапаргалыйга барып жүргөнүмдө сизди байкап жүрдүм. Анан тиги Дзержинский багында секире кезиңизде муз тээп ойноп жүргөнүңүздө сизди көп көрдүм. Мага сизди ырларыңыз тааныштырган. Анан эми сизге сиз менен сүйлөшөйүн дегеним мага турмушка чыгууга кандай карайсыз? Эмне дейсиз? Эми окууларыңызга бат-бат келип турам. Ой! Кечиресиз. Жүрсөң Зейнеп, бир нерсе айтып берем. Саламатсыздарбы? Жазуучулар союзунун кезектеги чогулушун ачык деп жарыялайм. Протокол жазып туруңуз. Алыкул Осмонов, СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. СССР жогорку президиумунун 1939 жылдын 31 январындагы указы менен Ардак белгиси ордени менен сыйланды. Жолборс терисин кийген баатыр чыгармасы жайлоодогу чабандардын үйлөрүнө жетти. Алыкул көрөгөч, байкагы чакын. Алыкул сезбеген нерселерди сезип, жаңы формалар тапты. Алыкулдун мындан ары да таалыкпай иштеп, кыргыз адабиятынын казынасына дагы жакшы ырларды беришине тилектешпиз. Ошондой эле Алыкул Осмонов менен кыргыздын театр искусствосунун чыгаан кызы Зейнеп Талипованын баш кошу менен куттуктайбыз. Зейнеп. Буну кайдан терип жүрөсүң? Менде эртең менен эрте туруп бекер жүрөт дейсиңби? Мен азыр. Эртең менен эрте туруп таңкы булбулдун үнү уккан кандай сонун. Зейнеп, багаралап жүрө олтуруп талааларга бардым. Гүл дегенди айтпа, толтура. Эх, чиркин.
адамдарга табиаттын адамзатка берген береги эсепсиз тура. Тамагың ичесиңби? Табитим жок. Бир аздан кийин. Мага сен ушинтип иштеп отурганың өзгөчө жагат. Мен ыр жазбасам эч нерсеге канаттанбайм. Билем. Менден да ырыңды жакшы көрөсүң го. Евгений Онегин. Вильям Шекспир 12-түн. Качан которуп бүтөсүң? Аз калды жаным, аз калды. Баса. Кудай буйруса, театрда коюлуп калышы мүмкүн. Анда мага көңүл бурбай калат турбайсыңбы? Эмне үчүн? Мен аны тез эле которуп бүтөм. Чиркейин. Эгерде колдон келсе, адамзаттын бүтүндөй акыл эс байлыгы болгон улуу чыгармаларда кыргызча сүйлөтсөм гана. Кыргызча. Ичерге тамак таппай, куураган сөөктү кемирип өткүлө. Омин, Аллаху акбар. Кагылайын атеке. Айтып капагыла көрбө. Көңүлүң бизди сүйбөсүн, бирок тилиң тийбесин. Тилим жылан болуп, экөөңдү чаксын. Антипеңиз ата. Антпеңиз. Кош, хан Тейтбек, уулуңа жаның ачып атабы? Азыр сага кызык эмес. Ажырадың эрлериңден. Есіл қайран Курманбегиң кайда? Бириң эмес миңиңди кырам. Кырам мен миңиңди. Салам алейкум. Ассаламу алейкум уке. Саламатсызбы? Амансызбы? Жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Сабиреже жакшы жүрөсүзбү? Жакшысыңарбы? Амансызбы? Ошол спектакльди көрдүк. Тейтбекти абдан жакшы ойноптур. Рахмат. Табылгаларыңыз да абдан көп. Муке менен бир аз сүйлөшсөкпү деди керек. Сүйлөшкүлө. Жүрүңүз муке. Бир аз сүйлөшөлү. Сакиш, Алыкул сизге аттеланы которуп берем дейт. Анан? Аны сизден бөлөк эч ким ойной албайт дейт да. Сакиш, аттелосы эмнеси? Эмне мынча? Ай муке. Аттела деген бул драмада. Андагы роль аябай чоң роль. Аттела Шекспирдин чыгармасы да. Ал экен эмнеси. Мен сенин жолборс терисин жаманган баатырыңды таң атканча токтоп окуп чыкпадымбы? Сен аны жатка билесиңби? Мен аны бүтүндөй жатка билем. Айтып берсең? Ким сүйсө ыйлай берсин зарлай. Зарлоого жыргал бар башык жардай. Муңканып, жалгыздыкта куурал тартып,
эңгиреп элден безген бейшарадай өзүнчө жарын эстеп күйө берсин, бирок да көп ичинде сыр чыгарбай. Токточу, сен менден мурда сүйдүң беле? Ооба. Кимди? Айдайды. Ошондой де. Сүйүү отуна күйгөн жаркының кайда азыр? Башка турмушка чыккан. Жолугуп да жүрөрсүң. Ал каза болгон. Койчу, качан? Төрөттөн кийин каза таптыр. Төрөгөн наристес дагы чарчап калыптыр. Жолборс терисин кийген баатырды ошол сүйүүнүн бүйүтүнөн которгон экенсиң да. Билбейм. Мен аны кандай которгонду да эстей албай калдым. Бир карасам таң атып калган болот. Кайрадан окуйм, котором, таң калам да кубанам. Бирок ал Шотанын дастанын окубай калды. Сага эмне болду? Эч нерсе. Согуш калбай жатышат. Жомарт, Жусуп, Мукайдан калып жашагым келбейт. Доктурлар өпкөңдө кургак учуктун ачык түрү бар дейт. Ачык түрү?
Эмне болду? Bilbeyim. Sen özgürdün. Negedir салкын тартып бара жаткандайсың. Ay kızım. Ay kızı, ay kızı. Boldu, oy. Boldu kızı, boldu. Ay. Алыкул, балабызга 15 күн болду. Атын ким коебуз? Атын. Ay. Жылдыз. Жаандан кийинки теребел. Аңкыган теребел. Чипар. Алыкул, балан дем чыкпай жатат. Балабыз апаратат. Zeynep. Жок. Ciparım. Eң жаш калып, эсте калбай атыне кайнап бышып, далай кыйын кездерге балбан турмуш түбү калың болсо да керек жерин жара тээп кирерде дооруй басып, тосуп чыгып жолумдан бурай кармап, майыштырып оңумдан жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө таш боор ажал тартып кетти колумдан. Өлдү бөбөк, жүргөн каны токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон. Uçsuz жердин бир учкуну кеткен жок, бети жогай, жер уялбайт ошондон. Кетти бөбөк, жана гана бар болгон, жарыктанып, жаңы гана ойгонгон, түпсүз көрдүң, карыш бурчу кеткен жок. Ары жогай, өр уялбайт ошондон.
бар болса экен, картайганда көргөнү, соо болса экен жаштын жаңы жөнөгө. Өмүр болсун, эртеңкиге тобокел, өлбөсө экен башкалардын бөбөгү. Эмнеге кеч келдиң? Театрда спектакль болду. Эмне? Түнкү саат 2-ге чейин спектакль болду. Спектакль бүткөндөн кийин коллектив чогулуп алып талкууладык. Талкууладык дейт. Республикалык маданият башкармасынын театр бөлүмүнүн улук инспектору. Сага керек болбосо да, театрга керек. Аялдын орду үйдө болуш керек. Биринчи орунда үй бүлө туруш керек. Андан кийин анан кызмат туруш керек. А мен көртүрлүктен чийинен чыга албаган аялдардан эмесмин. Менин өмүрүмдө биринчи орунда кызмат турат. Эмне унчукпайсың? Жок. Мындай жашоо болбойт. Мен кетем. Гүлүбүз да додо болбойт окшойт. Түндө сагай карасың. Эшик суук. Эч нерсе эмес. Талаада калбайм. Үйдүн ичи эшиктен да суук. Сейнеп. Сен экөөбүздүн тагдырыбыз эки башка экенин кийин түшүндүм. Аның рас. Экөөбүз жаңылыш үйлөнгөнбүз. Ошондойду. Сен кийинки күндөрү өзгөрүлүп кеттиң. Сен дагы өзгөрүлдүң. Сени менен жашоо кандай кыйын, кандай оор. Сезимди тумчулатып жибересиң го сен деген. Мен түшүнгөн эмес экенсиң да. Мейли. Наристебиз жипар чарчабаганда дагы. Ортобуз мынчалык суубайт эле. Мынчалык бири-бирибизге суук селки көрүнбөйт элек. Айтор. Сен эмне эле өзүңчүлүк үңкүлдөп жатасың? Жипар эсиме түштү. 7 түндөн Нарис тенсөөгүн алып чыгып кеттиң элең. Кайда жашырдың? Аны өзүмдөн башка бир жан билбейт.
ысык көл. Сен рызкым, сен жыргалым, ырыма өзүң болдуң дем кылганым. Өзүнчө урматтуу бир салт экен го, күрпүлдөп көбүк чачып турган багым. Ысык көл, өзүң барда мен да бармын. Сен жарым, керек эмне башка жардын. Тагдырдын марттыгына мен ыраазы. Бар тура кубанарым, мактанарым. Эй көлүм, тунугундай тунуп турсаң, бирокта тунук акыл уул туусаң, кубатсыз мендей начар акындарды шарпылдап толкуп туруп жей курсаң. Билесиңби, Алыкулдун махабат деген ыр чыгыптыр. Акын дегенибиздин баары эле ушинтип ыр жазып отурса, поэзиянын баркын кетирет го. Муну карасаң, дүкөнтай бучук мурун 3 жашар кыз, бир күндө 100 жыгылып 100 басар кыз, аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көптө күлбөйт, кемпирден 90 таза сүйлөйт, кыргыз да ачырканбай кымыз ичет, кучактап, уктап калат, 1 жыл кетет. Баланы мурун бучук кылып, кемсинтип, шылдыңдап, төшөктү май кылып, 1 жыл кетти кучактап, уктап атканын элестетсең, башыңды ооруп эмне кыласың? Жанагы махабат китебинин сырты сулуу, ичи супсак дегенибиз менен билесиңби? Мен билгени элдин баары ошол махабат китебин көтөрүп жүрөт. Алдыгына карасаң, баасы да кымбат. 16 сом 75 тыйын. Олтуруңуздар жолдоштор. Саламатсыздарбы? Урматтуу жолдоштор, бүгүн биз сын маселеси туурасында маселе талкуулайбыз. Марксисттик сындын үлгүсү болгон Ждановдун докладынан кийин кыргыз адабиятындагы сын басма сөз жүзүндө болсун, ооз эки жүзүндө болсун, бир топ жандана баштады. Бирок тиешелүү даражага көтөрүлө элек. Буга кийинки кездерде басмага чыккан сын макалалар далил боло алат. Биз Алыкул Осмоновдун чыгармасы жөнүндө чыккан макалаларды карап көрөлү. Темиркул Үмөталиев Алыкулдун чыгармасынан эч кандай жаман жерин көрбөй, же көргүсү келбей мактоорун ырдайт. Ал эми Мидин Алыбаев Алыкулдун эмгегинен эч кандай пайдалуу жерин көрбөй, же көргүсү келбей кордоорун ырдайт. Үчүнчү чындык табылабы? Жолдош акын жазуучулар. Алыкулдун Үлпөт деген ырында Жусуп менен Мукайды Шырдакбектин жоргосуна, Толубайдын тулпарына салыштырат. Андай болсо Токонбаевди Аккуулага, Маликовду Тайбурулга салыштыралы? Мындайсын адабиятка пайдабы же Алыкулга пайдабы? Жолдоштор, мындайча айтканда, Алыкулдун насаатынан зыяны чоң, жолдош акын жазуучулар. Мисалы, китепте
Алыкулдун котормасына мындай деп жазылып турат. Кээде турмуш уу берет, ачуусуна караба. Кээде турмуш калп берет, таттуусуна алданба дейт. Мындай ыр советтик акындын калеминен чыккандыгына таң каласың. Андай болсо, коммунизм деген жакшы турмуш болоруна дегеле ишенүүгө болбойт экен да. Ай, Медике. Мен сүйлөп коеюнчу. Мына Алыкул жакында эле өзүнүн ырлар жыйнагын басмаканага берди. Бул жыйнагы мурунку махабатка караганда өтө эле жакшы. Аттары белгисиз, кийимдери жупуну кишилерди коммунизмдин үйүн түптөгөнүн ачык көрсөткөн. Алыкулдун жакшы касиеттери өтө эле көп. Ал өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон анча-мынча акын сөрөйлөрдөн артык. Акын жеке өзүнүн өмүрү жөнүндө кеп козгосо дагы өз элинин камын жеген тубаса акын экени окурмандарга анык көрүнүп турат. Демеке. Ошондой болсо, жазуучулар бири-бирин колдоону токтотуп, большевиктик принциптүү сынды күчөтүү керек. Жолдош Демеке. Ошентип коомдук турмуштан четтеп, өзүнчө күңкүлдөгөн жагым сойлордон мына ушундай ырлар келип чыгып отурат. Алке. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Я Демке. Ушу мен үчүн талашып тартышпай эле коюңузчу. Сен андай дебе. Мезгил өз баасын берет. Лелинчил жашта окудум. Мени аябай эле мактап койгондойсуз. А балким мен чын эле начар акынмын. Бир-эки жазуучунун ою баардык жазуучулардын пикири дегенге жатпайт. Билесиңби? Жакшыны тааныгысы келбеген, кемчилдигин бүркүттөө көрүп даңазалаган, өзү жетпей, жеткенди көрө албаган адамдар абдан көп. Мейли. Өзүң ойлосоң, биздин советтик акындар, жазуучулар бака-шака түшкөн бактылуу элдин арасында кайнаган эмгекти кошо иштешип, эл менен кошо күлүшүп, кошо каткырышып, ошол элдин ишин, баатырдыгын, тиричилигин жазып көрсөтчү. Ал эми Алыкул Осмонов болсо, каякта ырлар жазат. Туура айтамбы? Туура. Аш кулактай болуп Ой, Алыкул. отурган белең. Кел. Сенин киргениңди байкабай калган турбаймынбы? Жакшы. Кел өт мындай төргө. Жок, отура бер. Кел. Менин ордум ушу жер эмеспи. Эми ушулага отурган уят эмеспи? Өтчү мындай. Ай, өзүң билесиң да. Ушул адатың качан калар экен? Аңдып күтө берсең, кеселдей немеге ого бетер жабыша албайбы? Койчу ман. Жок, угуп тур. Меники да сеникиндей өпкөнүн тартып болчу. Чочконун майын жедим. Каш кулактын да майын ичкендирсиң. Кеселге себеп болсо, каш кулактын да майын ичем. Дагы эмнени айтайын? Бу оорул адам дайым дени сак, шатыра шатман, шаары жүрүш керек. Жанагы солуп турган гүлгө туулганда керек болсо, бул оорул адамга дагы шатыра шатман жүргөн, жарык маанай, ыр окуп, ыр жазган, мына ошондой дем күч кубат берет. Ырсың Тоотой Көлкөнбай. Ырсың Тоотой. Ушу мени Көлкөнбай дегениңди качан коесуң? Ай. Сен мен үчүн Көлкөнбай элесиң. А көрөкчө
романын жаза берчи. Алыкул. Бу сен үчүн жинаштарда көп сүйлөбөйсүң. Бу сен дагы өзүңдүн оюңду айтсаң, сен оюңду, көз карашыңды кушса, пайдалуу болор эле да. Мен ушул обу жок чеченсингенди жактырбайм. Кээ бирөө туруп сүйлөгөндө ушунчалык акылдуу кооз сүйлөшөт. Ал эми ыр жаза келгенде, иштей келгенде ошонун бирөөсү да жок. Ой, элди иренжитип, тажатып жиберет. Туура айтасың. Чолпон тагы кетип баратам. Ай Алакул. Эми ушу кыш көрөдө жолго чыкпай, жылы үйдө болсоңчу. Жок. Чолпон атага барсам, өзүмдү жакшы сезип калам. Жаш белем, тентек белем, ысык көлүм, ойноткон толкунуна каз өрдөгүн, жаз күнү күн батаарда карап турсаң, уялчак кызды өпкөндөй сергийт көңүлүм. Шок белем, ойнок белем, ысык көлүм, кубанган, кубалаткан өзүн кечинде жалгыз келип карап турсаң, jutkандай жайлоо желен сергийт көңүлүм. Жараган күлүк окшоп көп жол басып, бүркүттөй нечем бийик зоолор ашып, кымыздай чөйчөгүнөн сапырылып, жаштыктай гүр шарт этет көбүк чачып. Ысык көл, кээде жымжырт, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун, турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун. Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, жар куруп, жаркылдаткан жаштык отун, турмушта канча курдаш күтсөм дагы, бир кыял мындай курдаш күткөн жокмун. Бас бери, жакындап ал кишинин жанына. Рас өмүр, кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине кататпаш. Кечи гана тигил кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Токто чөмүр, токтой тур, көзүң чуңкур, өңүң кансыз сары сур, тил албассың, жоголо бер кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. Bir eki, bir eki, bir eki. Bir eki, bir eki, bir eki. Bir eki, bir eki, bir eki. Senin atın kim? Men Çımçık emesmin, men Dinaramın. Sen Dinar Çımçıksın. Kızık ekensiz, misli bilem. Koyçu, men Çiğirçikmin da. Жоқ, sen Алыкулсың тиги ыр жазган. Çiğirçiktagi ыр daşatda. Андай эмес, мен сенин ырларыңды үйрөнүп алгам. Кана, айтып көрчү. Эрте менен эрте туруп, таза аба желдеттим, таза аба таза жутуп, көгөлүмдү тектеттим. Ой Азамат, азыр. Мен сага мынандай карандаш берем. Алыкулдан сага белек болсун. Муну менен сен болсо үйгө барганда сүрөт тартасың, макулбу? Рахмат. Барем, бара кой. Bir eki, bir eki, bir eki, bir eki, bir eki, bir eki, bir eki. Gel mындай отуралы.
Каналыкул. Бу көл тараптан арбын жүк артына келдиң бе? Көпкө жаттың го? Жүкті айтпа. Көл жөнүндөгү ырлардан башка Евгений Айниги менен Ателланы бүтүп кайттым. Мунун чоң эрдик. Шекспир менен Пушкинге анча мынча акындын күчү жетпейт. Буга акындын акыны гана кол салат. Мактайчы дагы. Эме мактоого татыктуусуң да. Таттуусуңар, ачуусуңар сулуулар, алдайсыңар, бизди опоңой кургурлар, канча болсо сенин жибек көйнөгүң, дал ошончо жүрөгүңдө сүйүү бар. Бирок менин махабатым бир гана, бирок ал жок, эгер болсо ал гана, мага шембе элес кылып бардыгын күлүп жүрөм, өзүң окшоп алдана. Сүйүү деген сүйүү эмес ээринден, сүйүү деген от чачышуу жүрөктөн, сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, гүрс эткен оор жетер үн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп, жалооруп, көңүлүм шондо бир сынат. Жақсың балыке? Жақшы. Ден солуың қандай? Жақшымын. Аттелің жақсы шықты, алыке. Сізге рахмат. Сізге деп которбадым беле. 7 күнден кейін премьера болады. Кел аласың ба? Мен репетицияларды көрбөдүм беле. Сизге рахмат. Коллективге дагы разымын. Жакшы эмгек кылып турсуңар. Жакшы. Мен бара албайм го. Муке. Азыр. Menden sizge belek bolsun. Okup жүрүңүз. Рахмат, алыке. Айыптууга жумшабастыкка эч качан өжөрлүктү мен асмандан үйрөнгөм. Буги, сенсиңби Ателло? Ооба, Дездемона. Жатсаңчы жаным, уктайлы. Уктар алдыңда
Кудайга келме келтирдиң беле Дездомана? Ооба жыргалым, ооба. Эгер күнөөмдү кечире көр деген болсоң, кайрадан келме келтир. Эмне деген келет, Ателло? Тез келтир. Келме келтирбей өлсөң күнөө болор. Мен өлүмдү айтасыңбы? Ооба, сенин өлүмүңдү айтам. О Кудай, кечире көр. Чын дитим менен амин. Бир түн жашайм, бир түнгө кое тур. Жок, кечтик калат. Болору болду. Бир мүнөт жашайм, бир мүнөткө кое тур. Келме келтирейин. Жок, өтө кечтик калат. Seni көпкө кыйнабайм. Seni öp öldürem. Özüm öpelem. Бар бололу. Түгөн бөйлі құрдаштар. Uzak болсын бұл сапар. Қылым бүтіп, дүйінеден жоқ болсақ та, қайра қайтып,
жолугушчу жолдор бар.